Сиздер Машина Кейж каналын көрүп жатасыздар. Биз Ош шаарында Жапалагуна базарына сиздерге видео тартып улантуудабыз. Азыркы мо жакындатып көрсөтөйүнчү, мен үлгүрбөй калдым. Мо портерди көрүп атсаңыздар, эң төрдөгү. Ушул унаа сатылыптыр. 585 миң сомго. Бирок чындыгында абалы аябай жакшы экен. Жылын так сурап бере албай калдык. Азыркы бул видеобуз оор жүк ташуучу унаалар жана Mercedes-Benz спринтерлерди камтыйт. Ага чейин эми жаз келип, жазгы иштерге байланыштуу, дыйканчылык иштерге байланыштуу мо тракторлорду ар бир чыгарылышта көрсөткөн аракет жасап тура берейин. Сиздерге мо мини трактордон баштайлы. Японияныкы 410 миң сом, 2003 жылы чыгарылган. Мындай шайман менен кошо. Так, бул жакта да бир трактор. Bunun бирок маалымат кагазы көрүнбөйт. Жок. Жана Исеки деген бул тракторда көрсөтүп болду. 2002 390 миң сом. Бул жакта да бир Исеки 2006 370 миң сом. Есім байланыш номері 777 28 37 45. Бүгінгі күн 28 март 2021 жыл. Mercedes-Benz Gigant 811 модельде. Bir 1995 жылы чыгарылган 550 миң сом. Маалымат кагазында баасын жазып койсо, биз дагы сөз көрсөтүп турган аракет жасайбыз. Бирок көпчүлүгү ушу маалымат кагазында баасын жазышпайт. Бул жерде универсалды көрсөтөйлү. Сиздерге 1988 500 миң сом. Есім байланыш номері 553 48 08 28. Тура түшүнүңүздөр, могу жеринде жанында дагы жакшыраак тартайын десем дагы унаалар коюлуп турат. Өткөргөнгө дагы мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Тартып коелу. Бул жакта да бир КамАЗ турат. Так, бул будка экен, а? Холодильник барбы же жокпу? Жокпу. 1994. Баасы канча болуп атат? 400 миң сомдо атат. DAF бортовой 4560 моделинде 1994, объему 6, 400 миң сом. Бул жакта дагы баасы жазылды экен, Mercedes-Benz будканыкы жазылып аттыр. Көрсөтүп коер эле, 1992, объему 4. 814 модель. Аркасында мынандай подъемниги дагы бар экен. Mercedes-Benz Gigant 609 модельде 1988, объему 4. Айтылыш баасы 600 миң сом деп атат. Силер канча деп атасыздар? 600 миң. Бул да 609 модельде. Будка, холодильник бар же жокпу? Жок экен. Автономный печка бар экен, а? 1987. Мына есин байланыш номери. Бул дагы рация дагы бар дейт. Россия транзит номеринде 600 миң сом. Mercedes-Benz Vario 512 модельде. Мынандай бортовой. $1992, объему 6, 700 миң сом. Mercedes-Benz Gigant 609 модельде. Бортовой кош дөңгөлөктүү
Бул мен талдашымча ээсинин байланыш номери биринчиси, экинчиси ушул баасы 650 миң сом. Жылы жазылган эмес экен. Mercedes-Benz 1424 моделинде бортовой. Сіздерге жылы көрінөт экен, мага көрүнбөй атат. 600 миң сом. Бул жакта Mercedes-Benz Гигант, дубль кабина, будка 1994, объем 4, 15 миң доллар. Жана да бир будка, дубль кабина, бул дагы 811 модельде. 1995, объему 4, 13,5 миң доллар. Mercedes-Benz Vario 1996, объему 4, 3, 10,5 миң доллар. Mercedes-Benz Sprinter 312 модельде, дубль кабина, бортовой 1999, объему 2,9, 10,5 миң доллар. İçin көрсөтөйүн. Бул жакта баасы жазылган дельфинди көрүп турабыз. Жүргүнчү ташуучу 2008. Жакындатып эле көрсөтөйүн. Объем 2,9, 12 миң доллар. Шаар ичиндеги каттамга ылайыкташтырып жасалган экен салону. Так, бул жакта да бир дельфин турат. Бул жүк ташуучу 2007, объему 2,2. Мына кошумча дагы маалыматтар турат. Паузага басып, шашылбай сиздер да окуп алсаңыздар болот. Баасын канча деп атасыздар? Канча деп атасың? 15? 11 болду. 11 миң доллар экен. Дөңгөлөктөрү кышкы, мындай протекторлору жакшы, төртөө тең. Buz сапог 208 модельде, жүргүнчү ташуучу 1991. Мына ээсинин байланыш номери 180 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Кайсы да спринтер? 310 модельдеги спринтер. Бул да жүргүнчү ташуучу 1999. Баасы канча болуп атат? 350 миң сом. Боло турган баасы бар. Мынакей боло турган баасын айтып атам дейт. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы экен. Ушул спринтер грузопассажир. Там үстүндө багажниги бар экен. 412 модельде. 1997, 700 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Кош дөңгөлөктүү. Бул. Буну тартпай эле коюң деп атат. Себеби кардары бар окшойт, Уже сатыла турган түрү бар экен, кардары бар экен. Бул жакта көрө кете берели. Жүргүнчү ташуучу 2005. Канча деп атасыңар? 500 миң. Болду. 500 миң сом деп атат. Бул жакта да бир спринтер. Модели 300 канчанчы модель болуш керек? 2001, объему 2,2, 600 миң сом. Жүргүнчү ташуучу бул да. Ford Transit T350 моделинде
жүк ташуучу Ford'торду көп сурангандыгына байланыштуу мындай бирөөнү болсо дагы көрсөтүп коеюн. Баасы жазылбаса дагы. Эгер кызык болсо өзүңүздөр байланышып эси менен телефон аркылуу сурап билип алсаңыздар болот. Суроолоруңузга жооп алып. Так, бул жакта сапок турат. Канча деп атасыз? 150 бі? 180? 1987 жылы чыгарылган. Так. Мына эсим байланыш номерлери. Мындай көлчүк суу болгондугуна байланыштуу керки унааларга жакын жолош кыйыныраак болуп атат. Бул жерде дагы спринтер турат. Бул бая бургер жасай турган экен эле. Так, 2003 жылы чыгарылган. Объем 2.7, $19.000. Варианттары бар окшойт. Жазып коюптур варианттары деп. Так. Сапок 209 модельде. Бул жүргүнчү ташуучудан кайтара жүк ташуучу болуп алган окшойт. 1987 жылы чыгарылган, объем 2.9, 250 миң сом деп жазылып турат маалымат кагазында. Mercedes-Benz Sprinter Delfin жүргүнчү ташуучу. Болчу. 2007 жылы чыгарылган, объему 2.2, 930 миң сом. Эсим байланыш номери 772 61 61 97 же $11.000 деп турат. Так, ушунун жанында дагы сапок жүк ташуучулуктур. 1991, объему 2.9, 250 миң сом. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Вот көрчүлөр.